Саламатсызбы, урматтуу Садыр Нуркожоевич, Султанбекова Нуржан, 7 каналдан. Менин суроом Асман шаары боюнча бул убакытка чейин Асман шаары жайында коомчулукка жарыяланган болчу. Ошол убакыттан бери коомчулукта ар кандай ой пикирлерди жаратып жатат. Сиздин ой пикириңиз кандай? Бүгүнкү күндө реалдуу түрдө ушул шаар ишке ашабы? Негизи дирекция түзүлөт деп айткансыз. Анан чет өлкөдөн инвесторлор да келип жатканын, конкреттүү жолугушуулар болуп жатканын да болуп жатат. Ошол инвесторлорду Ысык көлгө жерине да алып барып тааныштырып атасыздар. Негизи инвесторлор кимдер, кайсы мамлекеттен, анан курулуш иштери качан башталат? Рахмат. Асман шаары боюнча бул Кудай буйрса башталат. Азыр ген планы иштелип чыгып атат. Андан кийин долбоорлор иштелип чыгат. Бул жок дегенде эле 1 жыл, 1,5 жыл убакыт алат. Анан айрым баягы критикалап аткандарга мисалы кана башталганы, анан качан бүтөт деген, биз сыйкырчы эмеспиз деп сүф деп койсоң эле шаар туруп калгандай ал жерге. Кагаз иштери бар, башка иштери бар дегендей. Анан бюджетте акча жок болсо кантип курат дегендей дагы моменттер бар да. Ушинтип критикалап аткан дагы жарандарыбыз жок эмес. Бюджеттен биз бир тыйын акча короткон жерибиз жок. Бардыгы ушу инвесторлордун акчасы менен болуп атат. Ушу ген планы дагы, долбоору дагы ошолордун бөлүп берген тапкан акчалары менен, өзлөрүнүн дирекция тапкан акчалары менен башталат бардыгы. Азыр дирекция түзүлдү, башчысын коебуз да ошо ишти баштайт. Негизи иш мурунтан эле жүрүп келатат. Эртеби кечпи бул шаар салынып баштайт. Бизге ал шаар керек болот. Анан муну кандай кылабыз, кандай курабыз? Бюджеттен эмес, бюджеттен коротпогонго аракет кылабыз көбүнчө. Биз баягындай кылып гектарлап жерди инвесторлорго бөлүп беребиз. Бүгүн инвесторлор Түркиядан, Арабия өлкөлөрүнөн, кошуна мамлекеттерден, Россиядан келип, Кытай мамлекеттеринен жер сурап аткандар бар, инвесторлор, бизнесмендер бар. Бизге 100 гектар жер бергиле, бизге 50 гектар жер бергиле деген квартал кылып туруп ошолорго беребиз. Биз мамлекет эмне пайда табабыз? Биз инфраструктурасын киргизип беребиз, свет тартып барып беребиз, суусун алып келип беребиз. Калган стройкасынын бардыгын ошол инвесторлор курат. Ошолордун акчасы кетет. Бир болжолдоп, биздин болжол менен bir 20 миллиард доллардын тегерегинде акча кетет экен. Анан алар салып бүткөндөн кийин өзүлөрү сатып, пайдасын өзүлөрү көрөт. Ошондо эле булар бирге бир пайда көрүп атпайбы? Мисалы 1 миллиард доллар коротуп туруп курса, 5 жылдын ичинде куруп бүтсө, аны бир 2 жылдын ичинде сатса, 7 жылда кайра 1 миллиарддын үстүнө 1 миллиард доллар табат да. Биз мамлекет айтып атабыз, бизге 10% бир баягындай бир квартиралар менен берсеңиздер болот деп. 5-10% келишимге жараша берсеңер, ошону алып биз анан ипотекалык кредит кылып жарандарыбызга берсек ош жерден деген. Биз ушундай условия коюп атабыз. Мына ушундай иштер менен кетип атат, анан Кудай буйрса башталып калганда дагы маалыматтарды беребиз. 3 жылдан кийинби, 5 жылдан кийин салынып баштаса дагы жакшы да бул. Бир 7-10 жылдын ичинде салынып бүтүп калса жакшы болот. Анткени түндүк түштүк жолубуз бүтүп атат азыр. Ош Жалалабадтан 4 сааттын ичинде келип калат балыкчыга. Ар жагы тигинеке Фергана өрөөнү жатат. Алар дагы көлгө келсе болот. То есть бул шаардын келечеги абдан чоң да. Келечеги абдан чоң. Салынып бүтүп калса, ал үйдү баягы чет өлкөлүк жарандар дагы сатып алып келип жашаса болот. Мына бизде Бишкекте деле чет өлкөлүктөргө этаж үйлөрдөн сатып алганга квартира уруксат бар да бул жерде. Биздин өзүбүздүн жарандар сатып алганга мүмкүнчүлүгү жок болсо, же болбосо чектелүү болсо, биздикилер мисалы бир ошонун жарымын сатып алса, хотя бы рыноктун жарымын чет өлкөлүктөр сатып алса болот. Мына ушундай перспективасы бар.